Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Гайморит. Гайморит деген эмне? Гайморит деген бул бизде гайморова пазуха деген бар. Мына ушул мурун көңдөй жакка жакыныраак жайгашкан пазуха. Демек бул жерде гайморит деген сөз ошол гайморова пазуханын сезгенип калышы. Демек биринчиден ушул жерге микроб түшөт. Микроб түшөт. Ошол микробдун айынан ошол килкилдек сезгенип, килкилдектин өзүнүн функциясын жакшы аткарбай калат дагы, ошол адамга төмөнкү симптомдорду берет. Кандай симптомдорду бериши мүмкүн? Эң негизгиси ушул жер ооруп калат. Ошол көздүн мурундун үстү, эки көздүн ортосу, эки каштын ортосу ооруп калат. Эңкейгенде күчөйт. Мындан тышкары мурундан суу агып калат. Эми ал аккан суу бара-бара суу болуп баштайт, анан кийин коюу боло баштайт, анан кийин жашыл агуу, жашыл коюу агуу боло баштайт. Мындан тышкары көздөн жаш агышы мүмкүн, баш ооруйт, мурун менен дем алуу кыйындайт, температура көтөрүлүшү мүмкүн, адам чарчайт. Мына ушул симптомдор гайморитте билине баштайт экен. Эми биз канткенде биз ушул үй шартында ушул гайморитти жеңилдетип турабыз. Өзүнүн специалистке барганга чейин кантип биз үй шартында жеңилдетсек болот. Демек үй шартында жеңилдетиш үчүн сиз сөзсүз түрдө жылуу кийинишиңиз керек. Бутуңузду музда кармабашыңыз керек. Мындан тышкары башыңызга сөзсүз түрдө баш кийимди кийишиңиз керек. Мындан тышкары сиз мурдуңузду демек 200 грамм стакан сууга 1 чай кашык соданы салып, гастетип, анан ушул суу менен, жылуу суу менен мурдуңузду тезирээк бүркүп жууп турасыз. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул эле сууга 1 чай кашык 3% перексти кошуп, муну менен да жуасыз. Эми албетте, эгерде сиз кыла алсаңыз, анда бир 20 граммдык шприцти алып келип койсоңуз болот. Ошо 20 граммдык шприц менен ушу сууну тартырып алып туруп, биринчи бир мурдуңузга куюп жуасыз, анан экинчи мурдуңузга коюп жуасыз. Мындан тышкары сөзсүз түрдө мына ушул адамдагы мурундун жанынан кетип аткан без тамырларга сөзсүз түрдө массаж жасаш керек. Эми ал үчүн сиз, мен дайым айтып жүргөндөй, мына ушул акырек үстүндөгү сөөктүн, мына акырек үстүндөгү сөөктү сөзсүз түрдө сиз биринчи ачып алышыңыз керек. Акырек үстүндө сөөктү биринчи ачасыз. Кааласаңыз 7 жолдон алып келиңиз, кааласаңыз 14 жолдон алып келиңиз. Анан кийин моюнду ачасыз, көрдүңүзбү? Анан кулактарды ачасыз. Андан кийин мына ушу носовые ходы, носогубная складка деп коет, мурун менен эриндин жанынан өтүп кетип аткан ушу складканы сөзсүз түрдө төмөн каратып массаж жасайсыз. Төмөн каратып 1-2 жолу массаж жасап туруп, 3-4 жолу сылап түшүрөсүз. Андан тышкары астыңкы жакты сылап түшүрөсүз, үстүңкү жакты сылап түшүрөсүз. Жана пешенени сылап түшүрөсүз. Мындан тышкары сөзсүз түрдө мына көздү массаж жасайсыз. Колуңуз менен көздүн астына сөөккө колдорду киргизиш керек, мунун үстүнө киргизиш керек. Обязательно бул деген айырмасы көздү сөзсүз түрдө ичкериге массаж жасайсыз, ичкериге. Сөзсүз түрдө ичкериге массаж жасайсыз. Мындан тышкары полный башыңызды ылдый массаж жасап коесуз. Эми албетте мен дайым эле айтамын, эң негизгиси жакшы болуш үчүн биз сүт оокаттарын, таттууларды жана буудайдан жасалган тамактарды токтотушубуз керек. Сөзсүз түрдө курсагыңызга массаж жасашыңыз керек. Бул висцерал массаж, бир эле лимфа массаж менен токтоп калбастан, мен көрсөткөн